Апылаева Жылдыз, Қарасу районуна караштуу Фыркат айылындамын. Мен ошо Арузатка киргеним аябай өзүмдү бактылуу сеземин. Аялдын колунан көп нерселер келет. Бул Арузатта бизде көп нерселерди, иштерди аткарып атат. Эне деп, аял заты деп неме кылган менен аялдардан чоң нерселер башталат да. Биз азыр ошо ар бир айылдарга барып иш чараларды өткөзүп, бардык жерлерде ушу энелер өздөрүнүн көңүлүн өздөрү көтөрүп, ошону менен бирге элге журтка мына кыргыздын кийим кечесин, элечек, ак көйнөк, ушул кийимибизди да бир жагынан колго алып атабыз эң биринчи. Андан кийин ушу энелер деген бул жоокердик тууйт. Бардык нерсе энеден башталат. Баланы чоңойткон, турмушта бардык нерсенин бардыгы энеден башталат. Биз ошол нерселердин өдөсүнөн чыгуу үчүн ошондой эле мына Алмакан Бекованын аткарган иштерине биз кубаттап, колдоп, мына мисалы үчүн көлгө барып өткөргөн форумдарда Россиядан келген немелер айтып, ушунчалык биз сиздердин турганыңыздарга биз ушундай толкунданып, кийимибизге толкунданып көрүпчү суктанып атышты да. Биз кыргыздарда жалаң ушундай немелер бар экен депчи. Анан ушундай жакшы нерсени жакшы деп колдойлучу. Ушундай жакшы ишти баштаганда биз ошого колдоо көрсөтөлү. Эч качан жакшы нерсени жакшы дей берсе жакшы болот. Жаман десе жаманга кетип калат. Ошон үчүн биз энелерибиз бардыгыбыз ишти жакшы дейбиз биз. Ошондо форум өтүп атканда бизден ар кандай мамлекеттен келген кыздар, ушу Россиянын немелери айтып атышты. Ушул сиздердин ушул жасаган иштериңиздер дейт, кыргыздын аялдары просто мындай ангел деп атпайбы? Ангел деп атат. Биз ошолордун айтканындай болушубуз керек, ошого татыктуу болушубуз керек. Мен Араван районунан Ортакбаева Саламат келдим. Мына биз Алмакан Бековага чексиз ыраазычыбыз. Ушунчалык бизди чакырып, аялдарды топтоп, иш таап, иши жок аялдарды топтоп бизге ушунчалык жардам бергенине кубанганыма мен ыр жаздым эле ушуну Гүлдесте катары Алмакан эжеге тартуу кылып коеюн. Гүлгөнү тоонун гүлүндөй, кийиниши куштун түрүндөй, 70 жетсе да 40 бир чыккан келиндей. Алмакан эже 100 чыксын карыбасын, жүзүнөн эч бир күлкү арыбасын. Артында Арузат аялдары барбыз Алатоодой, андыктан эч убакта кайгырбасын. Биз барбыз эже, дайыма сизди колдойбуз. Иштериңизге ийгилик, ден соолук. Мен Баткен областынан боломун. Мынабы Арузат аялдар коомдук бирикмесини баштаптыр Алмакан Бекова. Шул эжеге мен ыраазычылыгымды айтамын. Биз дагы ушу областогу айымдар катары биз Баткен областынын жаштары, аксакалдары бардыгыбыз ушул эжени колдойбуз. Ушул эже менен биз бардык областтарга менен биргебиз. Шону үчүн Алмакан Бековага мен ыраазычылыкты каалайм. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу Арузат сулуулары. Бүгүнкү күн биз үчүн өтө жакшы күндөрдөн деп эсептеймин. Себеби биз 2016-жылы түптөлгөн Арузат коомдук бирикмесинин сулуулары, ак элечекчен энелери ушул Арузат боюнча айтып кетсек, биригип бүгүнкү күнү ушул өзүбүздүн ордолуу ош жерге бизде чогулуп отурабыз. Арузат коомдук бирикмеси 2016-жылы түптөлгөн. Ошол жылдан бери кыргыз элиндеги эң ийгиликтүү алгылыктуу иштерди алып келе жатабыз. Үйдө отурган эжекелерге моралдык, материалдык жардамдарды берип келе жатабыз. Жана ошондой эле биздин максатыбыз кыргыз элиндеги уул кыздарыбыздын эмгектерин жогорулатып, жана ошондой эле алардын жашоо турмуштарын өркүндөтүү. Бизди түптөгөн, Арузаттын негизги түптөгөн Алмакан Бекова. Урматтуу Алмакан Бековна эжеке, сизди ушул кылган эл үчүн, эр азаматтар кылбаган ийгиликтериңизди жасап жатканыңыз үчүн сизге таазим этебиз. Жалпы кыргыз кыз келиндеринин атынан. Бул эженин бизди дүйнө элине таанытты. Кыргызстандагы аруу аялдарды.
урматтуу Алмакан Бековна, сизге биз кыргыз элинин сулуулары, айымдары, ак элечектен энелери сиз менен дайыма биргебиз. Сизди колдойбуз. Сиздин ишиңизге ийгилик болуп, колуңузга кол, бутуңузга бут, канатыңыз болуп, биргеликте жакшы ийгиликтерге жетебиз деген үмүттөбүз. Мен Ноокат районундан Арузак коомдук бирикмесинин мүчөсүмүн. Мен ушул коомдук бирикмеге келгениме 10 ай болду. Мен Алмакан Бековага дайым омурубуздун көңүлү куунак, асман ачык, маанайы жарык болуп жүрсүн дегим келет. Канчалаган кыргыз элиге, үйдө турган адамдарга, энелерге жардам берип, ушул үйдө иш ачкандыгы үчүн, бизде ушунчалык деңгээлге жеткендиги үчүн 10 айдын ичинде көптөгөн жумуштар жасады. Бул эжечи бизди канчалаган жерге алып барды. Бардыгыдан мага жакканы эненин мээрими гана дүйнөнү сактайт, адамзатты сактайт деген урааны өтө жакты. Мен ошол деңгээлдин негизинде сабырдуулук менен Төлөс айыл өкмөтүнүн координатору болуп иштеп келе жатамын. Эми мен дайым бардыга тилегим, бардыгы эле жакшы сөздөрдү айтты. Мен да кошулуп келем. Барпынын нурундай. Биз сабыр кылган адамга сабыр берет бир Алла, сабыры жок адамга жабыр берет бир Алла. Жүрөктөгү ниетти туюп турган бир Алла. Ырыскыны түгөтпөй чачып турган бир Алла. Чачылган канча дүйнөнү түгөнгөс байлык берип турган бир Алла дейм келет. Бизде ыманды келтирген, ибадатты кылган инсанга илим берет бир Алла. Бийлик кылсын деп жериме билим берген бир Алла. Демекчи, биз ыман менен, ырыскыбыз менен бардык элди чакырат эдем. Биз мусулманбыз. Алладан кабайлы. Биздин ишибиз илгери, маанайы жарык, дайым ак жол. Жана ошондой эле эненин мээрими гана адамзатты сактайт деген урандын негизинде иш алып барабыз и бара бермекчибиз. Биз Арузат аял коомунун бирикмесинин мүчөлөрүбүз. Арузат аял коомунун бирикмеси иштей баштады. Мүчөлөрү көбөйө баштады. Мына Арузат аял коомунун духовный центри түзүлдү. Духовный центр түзүлгөндөн кийин дүйнө элине биз маалым болуп, дүйнө эли бизге кол сунуп, биз аларга кол сунуп, ушу дүйнө элинин аялдары биргели жаштарыбызды, эли журтубузду тарбиялайлык деп, андан кийин аябай жакшы форумдар болду. Мына Кара Суу айылынын ынтымак айылында 32 үй тигип, биз дүйнөгө таанылдык, дүйнө элине таанылдык. Ошондо кыргыздардын өзүнүн салтын алып чыкты. Өзүнүн салтын алып чыгып, өзүнүн 140 түрдүү тамагыбызды көрсөттүк дүйнөгө. Дүйнө сайтына чыгып, ошондо дүйнө эли бизге таң калды. Ушундай кыргыздар бар экен, ушундай аялдары, келин жаштары периштедей болуп, өзүнүн салттарын кармап, кийимдерин кийип, ушундай аялдар бар экен деп таң калып, мына андан кийин көлгө барып, Ысык көлдө форум өткөздүк. Ошондо дүйнө эли мурунку биздин ошол салтыбызды көргөндөр бардыгы келип, бизге таң калышып, ушундай өнүгүп өсүп атат. Мына кыргыз эли ушундай форумдарды өткөзүп, мына азыр биз Ош шаарында турабыз. Мына аялдар, бардык аялдар келип, ошо Арузат аял коомунун бирикмесин өсүшүнө, өнүгүшүнө салымдарды кошуп атабыз. Урматтуу бүгүнкү Арузат аялдарынын коом мүчөлөрү, бүгүнкү иш-чарага кош келиңиздер. Мен Өзгөн районунун атынан Өзгөн жергесинен келгенмин. Бул иш-чарага биздин Өзгөн районунда да көп иш-чаралар, көп форумдар өттү. Ижеге, Алмакан эжеге бекем ден соолук, иштерине ийгилик дайыма бар болуңуз. Биздин ишибиз аябай жакшы ийгиликтерин башатып болуп атат. Өзгөн районунда да көп иш-чаралар болду. Ошону менен бирге мен ушу Арузат аялдарга кичине ырым бар эле, ошону окуп коюуга уруксат этиңиздер. Келгилечи, ору байлы аялзат, сен улуксуң,
сен сулуусуң аялзат, алган жарыңа бала чакаң үйүңда, оорубасаң сен бар болуп сакталасың аялзат. Келгилечи оорубайлы аялзат, жаштык кетсин чачтарыңды ак аралап, жыпар жыттуу небирени жыттайлы, бул чоң дары, бул өзүнчө рахат. Келгилечи оорубайлы аялзат, балдар кыздар турсун бизди апалап, күлкү кетпей жүзүбүздөн ардайым, аалам берсин ден соолукту аялзат. Бар болгула, эне бейиштин таманын астында дейт, эненин мээрими дүйнөнү сактайт дейт. Бар болгула биздин арузат аялдар коому. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым? Биз Арузат аялдар коомдук бирикмеси 16-жылы түптөлүп, эненин мээрими дүйнөнү сактайт деген девиз менен 3 жылдан бери иш алып барып келе жатабыз. Биздин алдыга койгон максатыбыз эненин таманында бейиш. Дегендей эле ар бир кыргыз аялына, Кыргызстандын элине, жерине ушунчалык кут береке келе жатат дегим келет. Себеби ханды деле аял башкарган. Ошон үчүн элдин алдына энелер чыкса, энелердин айткан ар бир сөзү элге жагымдуу жана пайдалуу болот. Себеби бизде азыркы жаштарыбызга аябай сонун кеңештерди берип жатышат. Аябай сонун мектептерди ачып, элдерге акыл насаттарын айткан бул энелерге рахмат. Ушундай максаттар менен биз Ош шаарынын, Өзгөн шаарынын Ынтымак айылында 32 кыргыз үйдү боз үй тигип, элди биримдикке ынтымакчылыкка чакыруу иштерин өткөрдүк. Андан кийин форум өткөрдүк. Кудай кааласа, мына руханий борбор деп дүйнөлүк деңгээлге жеттик биз кыргыздын энелери. Ушундай иш-чаралар менен биз кыргыздын даңкын дагы эли журтубузга кеңири жеткиребиз, кеңири ушундай сонун иштерди алып барабыз деген ниеттебиз. Баарыбыздын башыбызды бириктирген Алмакан Бековага терең ыраазычылык. Себеби ар бир аял, ар бир эне жылуу сөзгө, жакшы сөзгө муктаж болгон кезде, керек болгон кезде келип кыргыз элине ушундай аябай сонун сөздөрү менен, талим тарбиясы менен элдерге тарбиялык сааттарды өтүп жатат. Ошондой иштерди алып барууга Оштон, Баткенден, Жалал Абадтын элдери, энелери биригип, ар бири бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушу Алмакан Бекованын ишин колдоп келе жатышат жана колдойбуз. Эженин алып келаткан иштерин дагы аягына чейин улантабыз, көп жеңиштерге жетебиз деген ниеттебиз.